Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы, Кыргыз-Түрк достугу мектеп-лицейи. 2020-жыл. Балдар, бүгүн биз адеп сабагын өтөбүз. Адеп сабагынан бүгүнкү биздин темабыз эл ичи өнөр кенчи деген теманы өтөбүз. Балдар, бүгүнкү сабакта силер өнөр байлык экендигин билесиңер. Ата-бабалардан калган каада салттарыбызды үйрөнүп, өз турмушубузда колдоносуңар. Кабыл алууңар, эске сактооңор, билгичтигиңер, таанып билүүңөр, сөз байлыгыңар жана сүйлөп кебиңер калыптанат. Жашоодо туура кесип тандоого жана ыймандуулукка, адептүүлүккө тарбияланасыңар. Балдар, силер өнөр дегенди кандай түшүнөсүңөр? Өнөр деген бул өнөр байлык. Эгер билимдүү, даанышман боломун десең, өнөрлүү болууну көбүрөөк ойлон. Өнөрдүн арты менен сый-урматка жетишесиң. Ата мурасын, эне өнөрүн үйрөнүүдөн намыс кылбагын. Билимдүү, даанышман адамдар эмгектен эч убакта качпайт. Билим өнөр үйрөнүшөт. Балдар, силердин дагы өзүңөрдүн ар кандай өнөрүңөр бар, Силерге кандай өнөрлөр жагат? Жана силердин кандай өнөрлөрүңөр бар? Ал өнөрлөрүңөрдү мага телефондон жөнөтөсүңөр, Ал эми бул жерде макалдар турат. Эл ичи өнөр кенчи. Өнөрүң болсо өргө чап. Эр жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Өнөр байлык. Өнөрлүү жигит элин багат. Өнөрлүү адам көпкө таанылат, элге алынат. Бул жерде макала каптарды биз чечмелешибиз керек. Мисалы, мен эр жигитке 70 өнөр аздык кылат деген макала капты чечмелеп берейин. Эр жигитке 70 өнөр аздык кылат деген бул эр адам канчалык көп өнөр болсо дагы ал ага аздык кылат. Канчалык өнөрү көп болсо ал өзүнө ошончолук пайда. Мисалы, темир уста болгон, жыгач уста болуш, же болбосо ар кандай ишти кыла ала турган, ар кандай иш кылыш колунан келсе, бул эр жигитке өнөр болуп эсептелинет. Ал эми кыз балдарга болсо сайма сайган, же болбосо тамак кылган көптөгөн өнөрлөр бар кыз балдарга дагы. Ал эми өнөрлүү жигит элин багат. Силер канчалык өнөрлүү болсоңор, келечекте чоңойгонуңарда ошол өнөрлөрүңөрдүн арты менен элиңерди багасыңар. Ал эми калган макалдарды өзүңөр кандай түшүнөсүңөр? Мага айтып бергилечи. Азыр мен силерге өнөрдүн деген жумукту окуп берем. Өткөн заманда бир хандын сулуу, акылдуу, Жаннат аттуу кызы болуптур. Анын сулуулугуна, билимине суктанышып, туш-туштан жуучулар келишет. Хан кызымды кимде-ким сүйлөтсө, ошол алат. Эгер сүйлөтө албаса, өлөт деп жарыя кылат. Көптөгөн жигиттер келет, бирок сүйлөтө албайт. Бир күнү Билимбек аттуу жигит келет. Хандын сакчылары жигиттин атын алып, тамак аш берип, эс алдырат да кыздын үстүнө киргизет. Жигит ийилип, таазим кылып, Жаннаттын бет маңдайына отураар замат сүйлөй баштады. Жаннат кыз, мен сүйлөгөн сөзгө кулак салып, адилеттик кылыңыз. Эч ким туура чечпегендиктен сизге келдим. Ал мындай: жыгач уста, темир уста, кийим тиккич жана илимпоз төртөө узак жолго чыгышат. Жүрүп отуруп бир күнү кеч киргенде калың токойго өргөп калышат. Токойдун жырткыч айбандары көп болгондуктан кезек менен аттарын кайтарышат. Биринчи кезек баарынан кичүү жыгач устага ыйгарылат. Ал аттарды кайтарып отуруп эригет да бир дөңгөчтү жоонуп, кадимки кыздын кебетесин жасап отургузуп коет. Экинчи кезек кийим тиккичке келет. Жыгачтан жасалган кызды көрүп, анан ал өз өнөрүн көрсөтмөкчү болуп,
кездемеден кийим тигип кызга кийгизип коет. 3-чү кезек темир устага жетти. Ал берки экөөнүн өнөрүн көрүп, мен булардан кем бекем деп алтын, күмүш, шөкүлө, билерик, сөйкө, кала берсе топчусуна чейин жасап тагат. Акыркы кезек илимпозго келет. Ал баарын жасалгалуу, жансыз кызды көрүп, мен да өз өнөрүмдү көрсөтөйүн деп кызга жан киргизет. Эртеси бул кыз мага тийиштүү деп талашып тартышышат. Төртөө тең чарчап бүтөт. Акыры кара акылды как жарган калыстар кызды биринчи ойлогон жыгач уста алыш керек дешет. Буга сиз кандай дейсиз? Эч качан үн чыгарбас Жаннат эми чыдай албады. Жок, туура эмес. Кызга жан киргизген илимпоз алышы керек деп кыйкырып жиберди. Жаннаттын сүйлөгөнүн билдирип, ошол замат коңгуроо кагылды. Хандын убадасы боюнча Билимбек Жаннатка үйлөнөт. Хан сарайдагы адамдар өнөрдүн күчүнө баа беришет. Балдар, көрдүңөрбү? Бул жерде Билимбектин кандай өнөрү бар экен? Хан Жаннатты сүйлөтүш үчүн Билимбек эмне кылды? Ага болгон окуяны айтып берди. Ал жерге эмне кылыш керек деди? Адилетти кылышыңыз керек деди. Ошондо Жаннат кыздын адилетти кылып, Жаннат кыз эмне кылды? Эч качан сүйлөбөгөн Жаннат кыз жок. Кызды темир уста кызды кийим жыгач уста эмес, илимпоз алыш керек. Себеби илимпоз кызга жан киргизди дейт. Ал эми Илимбектин өнөрүнө хан сарайдагы баардык адамдар баа беришиптир. Балдар, силерге жомок түшүнүктүү болдубу? Силер үйгө тапшырма уста болом деген ырды жаттайсыңар. Бул жерде болот мизи тапталып, бек жыгачка сапталып, баардык шайман аттууга, балта баатыр башчанык, ара 2 кишилик азуулары тизилип, ары бери арсак тиши илинип, тоо белиндей дөңгөчтү тарынып, чөнүп, жасап эшик терезе, жана отургуч илгич көп, урун канды үйрөнүп, усталыкты билгизет деген ыр саптарын силер жаттайсыңар. Жана буга кошумча тапшырма бабалардын сөзүн билип ал. Бабалардын сөзүн жаттайсыңар. Темирдин кадырын уста билет. Уста темирден да алтын кылыч кылат. Устанын каттуулугу шакиртке пайда. Устадан шакирт өтүптүр деген бабалардын сөзү менен уста болом деген ырды жаттап, жана 96 беттен 100 бетке чейинки аралыкты окуйсуңар. Ал эми мага ыр менен бабалардын сөзүн жаттап жөнөтөсүңөр. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Саламатта калгыла.